Үйден башкысы эмне? Анын аба ырайы деп айтылат тура. Адам гана аба ырайын алдын ала айтышы мүмкүн. Ал эле эмес. Өлкө боюнча Байтик суусунун этегиндеги Кашка суу байкоочу бекетинде Артык Кулунтаев 40 жылдан бери Кыргызстандын гидрометеорологиялык көрсөткүчтөрүнө байкоо жүргүзүүдөн чарчабай келет. Өз ишине чыгармачыл жана олуттуу карайт. Анан башкача да болмок беле. Анын алдын ала көрсөткүчтөрүнөн нан жана жашоону берүүчү адамдар, ошондой эле жер эненин тагдыры көз каранды. Андыктан ишти абийирлүүлүк менен аткаруу анын бедели. Бүгүнкү күндө ал гидрометеорологиялык иштердин баардык түрүн аткарууда. Кыргыз гидрометинин кадырман устаты Виктор Артамоновдун окуучусу Артык Кулунтаев баардыгы кандай башталгандыгын ийне жибине чейин эстей алат. Анткени анын тарыхы Кыргызстандын улуттук гидрометео кызматынын даңктуу тарыхынын уландысы. Ал эми ал кызматка 90 жыл болду. Кыргызстан климаттык кубулуштардын өлкөсү. Анын табигый шарттарынын башкы өзгөчөлүгү болуп тоо кыркалары саналат. Тоо кыркаларынын ташкын сууларын, эриген мөңгүлөрдүн көп сандаган буулары камсыз кылат. Өлкөнүн улуттук байлыгынын негизи суу энергетикалык мүмкүнчүлүктөрү. Кыргызстан бул тоо өрөөндөрү менен токойлору жана ысык көлдүн эс алуучу алтын кумдары. Республикада ошондой эле чөлдөр жана бош жаткан аянттар бар. Климаттык жагынан ушунчалык ар кыл болгон жаратылыш өлкөмү изилдөөчүлөрдүн көңүлүн бурбай кое алмак эмес. Системалык түрдөгү метеорологиялык байкоолордун башталышы 19-кылымдын башталышына таандык. Так ошол мезгилде Орто Азия мейкиндигине бош жаткан жерлерди өздөштүрүүгө келгиндер күргүчтөп келе башташкан. Кыргызстандагы алгач аба ырайынын күзөтчүлөрү болуп, адаттагыдай эле өз ыктыярлары менен аба ырайынын өзгөрүштөрүнө байкоо жүргүзгөн орус интеллигенттери, мугалимдер, дарыгерлер, агрономдор, аскер кызматчылары болушкан. Мисалга алсак, Кыргызстандагы биринчи метеостанция орус саякатчысы Николай Северцов тарабынан 1856 жылы Ысык көлдүн Ак суу айылында ачылган. Аба ырайына 1881 жылдан баштап адегенде Ошто, анан Каракол, Күлчө жана Нарында тынымсыз байкоо жүргүзө башташкан. Алгачкы станциянын соңунда кылымдын аягына дейре Эркештам, Рыбачие, Токмок жана Пишпекте метеостанциялар ачылган. Болжолу ошол эле мезгилде 18-кылымдын экинчи жарымында суунун деңгээлине байкоо жүргүзүүчү бекеттер суат жерлеринин булактары болгон негизги сууларда ачыла баштаган. Тарыхтын фактылары 1930 жылга дейре айыл чарба өсүмдүктөрүнө тек гана энтузиаст сүйүүчүлөр тарабынан байкоо жүргүзүлүп тургандыгын тастыктайт. Алар бөлүндү, системалык түргө салынбастан бирдиктүү методикасыз болушкан. 1931 жылы өзүнө агрометеорологиялык байкоочу мекеме жана айыл чарбасын тейлөөчү милдети жүктөлгөн агрометеорологиялык топ түзүлгөн. 1949 жылы өсүмдүктөрдү өстүрүү багытынан башка бийик тоолуу жайыттарга ал жерлерде мал жайуу жана кармоо боюнча байкоолор башталган. Кийинки жылдарда республикада бир катар бийик тоолуу метеостанцияларды куруу иштери башталган. Алардын алгачкысы жана азырга дейре КМШ өлкөлөрү боюнча эң бийик деп эсептелген Тяньшан станциясы. Кумтөр сырттарында 1929 жылы 3,5 миң метр бийиктиктен өйдө жерде ачылган. Кыргызстанда алыскы тоолуу райондорду өз ара байланыштыруучу ашуу жолдорунун түйүндөрүн куруу менен кар көчкүлөрүн жана коргонуучу жабдыктарды изилдөө таңсыктыгы келип чыкты. Так ошондо гана Тяньшан картасында кар алааматы менен күрөшүү боюнча активдүү ыкмаларды пайдалануучу кар көчкүлөрү боюнча атайлаштырылган станциялар пайда болгон. Өткөн кылымдын 50 жылдарынын орто ченинде Кыргыз гидромет кызматынын башкармалыгынын алдында кар өлчөө гидрографиялык партиясы уюштурулган. Кар жана жамгыр өлчөөчү түйүндөрүнүн активдүү өнүгүүсү башталып, ошол эле мезгилде тоолуу райондордо кар көчкүлөрүнүн очокторунун экспедициялык изилдөөлөрү өткөрүлө баштайт. Республиканын гидромет кызматынын гүлдөшү Кыргызстандын экономикасынын гүлдөшүндөй эле өткөн кылымдын 70-80 жылдарына туура келди. 76 гидрометеорологиялык, 6 кар көчкү станцияларында жана 149 бекеттерден чогултулган иликтөөлөрдүн негизинде метеорологиялык, авиациялык, агрометеорологиялык, гидрологиялык жана кар көчкүнү алдын ала билүү маалыматтары чыгарыла башталды.
2009 Кыргыз Гидромет Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы гидрометеорологиялык иштер боюнча агенттиктин статусун алды. Натыйжада Кыргыз Гидромет берип жаткан тейлөө чаралары жашоону жакшыртуу жана калктын жана мамлекеттин коопсуздугун жогорулатууга багытталган. Экономикалык гидрометеорологиялык жактан камсыз кылуу, бир катар өндүрүштүк маселелердин кеңири жагдайларын чечүүдө жана жаратылыштын жагымсыз көрүнүштөрү пайда болгон чакта коргоо чараларын көрүүгө метеорологиялык маалыматтарды пайдалануу өзгөчө өбөлгө болот. Кыргыз Республикасы глобалдык жана экономикалык деңгээлде 1994 жылдан тарта бүткүл дүйнөлүк метеорологиялык уюмдун, ал эми 1991 жылдан бери көз карандысыз шериктеш мамлекеттердин гидрометеорология боюнча кеңешинин мүчөсү. Мына ошондуктан биздин өлкө эл аралык метеорологиялык кошундарга өзүнүн гидрометеорологиялык кызматы аркылуу улуттук маалымат түйүндөрүнө ачыктыкты камсыз кылып жана башка мамлекеттерден маалыматтарды алып турат. Кыргыз Республикасында гидромет кызматы ушулган мезгилден баштап республиканын географиялык өзгөчөлүктөрүн жана мамлекеттик телекоммуникациялык байланыш системасынын өнүгүү деңгээлин эске алган ыкчам гидрометеорологиялык маалыматтарды таркатуу жана топтоо боюнча туруктуу схема калыптанды. Учурда байкоо түйүндөрүнө маалыматтарды топтоо телефон, электрондук дарек, интернет, күрөөгө алынган байланыш каналдарынын түйүндөрү, радио жана метео байланышы аркылуу жүргүзүлөт. Кыргыз Гидрометтин ишмерлигинин бирден бир багыты болуп абанын атмосфералык булганышы, суу үстүндөгү жана радиоактивдүү булганыштарга байкоо жүргүзүү болуп саналат. Кыргызстандын гидрометео кызматын дүйнөлүк деңгээлге чыгаруу максатында учурда материалдык техникалык базаны жогорулатууга, институционалдык мүмкүнчүлүктөрдү чыңоого, актуалдуу маселелерди чечүүгө карата Кыргыз Гидромет эл аралык донорлор менен тыгыз кызматташууну ишке ашырып жатат. Кыргыз Гидрометтин эл аралык кызматташтык боюнча өнөктөштөрү болуп, дүйнөлүк метеорологиялык уюму, Америка Кошмо Штатынын эл аралык өнүгүү боюнча агенттиги, Швейцариянын өкмөтү, Дүйнөлүк банк, Германия өкмөтү, эл аралык кызматташуунун Германиялык коому, Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба программасы, Европа биримдиги, Финляндия өкмөтү жана Финляндия метеорологиялык институту болуп саналат. Бизге азыркы күндө ошо мамлекет тараптан жакшы жардам болуп атат, өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жакшы жардам болуп атат. Көптөгөн каралбай кеткен гидропосттор, метеостанциялар, кар көчкү станциялар, ошондой эле агрометеорологиялык станциялар бүгүнкү күндө калыбына келип жатат. Азыркы күндө биздин 200-гө жакын кызматкерлер өнүккөн гидрометеорологиялык борборлордо, жакынкы жана алыскы чет мамлекеттерде тийиштүү окуулардан өтүп келди. Себеби ошол азыркы күндөгү заманбап прибор, оборудование же болбосо суперкомпьютерди колдонуу үчүн өздөрүнүн билими, илими болуш керек. Мен чын жүрөгүмдөн бир гана Кыргыз гидрометеорология агенттигин, өзгөчө кырдаалдар министрлигин куттуктабай, жалпы кыргыз элин куттуктап кетким келет. Мындан кийин дагы так маалыматты беребиз деп сиздерди ишендирип кетебиз.